жүзеге ашық нерді қоғамы көп жылдардан бері қоғамдың қызметкерлерін және алардың үй бүлелерін қолдауға бағытталған социалдық жолбараларға өзгеше көңіл бөліп келеді. Ишхананың өзінің Зорька балдар денсаулығын чыңдау борборунда балдардың жайықты ес алышуын uyuştыруу бұл іштің негізгі бағыттарын бірі болып есептеледі. Зорька денсаулық чыңдау борбору біздің қоғамдың қызметкерлерінің балдарының, ошондой эле жакынкы райондордун балдарынын денсаулыгын чыңдоо жана жайықты ес алышуун uyuşтыруу максатына түзүлгөн. 1990 жылдары экономикалык кыйынчылыкка карабастан коом лагерди сактап, аны үзгүлтүсүз иштешин камсыз кылып келет. Лагерь коомубуздун каражатынын эсебинен, ошондой эле профсоюз комитетинин тарабынан каржыланууда. Акыркы 3 жылда бул максаттарга жалпысынан 34-35 миллион сом бөлүнгөн. 2023-25 жылдары лагердин инфраструктурасын модернизациялоо алкагында 16 жаңы коттедж, анын ичинде 14 балдар эс алуу коттедждери, 1 медициналык пункт, 1 административдик имарат курулду. Реконструкциялоо лагердин ыңгайлуулугун, коопсуздугун жана сыйымдуулугун бир сезондо 1680 балага чейин жогорултууга мүмкүнлүк берди. Бул өз кезегинде балдардын эс алуу сапатын жакшыртты. Жаңы коттедждерде азыр жашап атасыңар. Жактыбы жаңы коттедждер кандай экен, жакшыбы? Ошонго мына силердин атаңар, апаларыңар, ушу Кыргыз Республикасында мынакей өзүнүн салымын кошуп иштеп, бүгүнкү күндө ошол оор ишти кылып, бирок ошол күндө мына силер жашынакай лагерге келип, эс алып, окууну бүтүрүп, жайында жакшынакай эс алып кеткенге ошонго өзүнүн салымдарын кошуп, мына силерди бияка жөнөтүп атат. Силерге жакшы эс алганды, эс алууну каалайбыз. Арстанбаб боюнча 18 лагерь болгон. Бүгүн Арстанбаб боюнча 4 эле лагерь бар. Бардыгын союз таркагандан кийин бузуп, иштете албай кетип калышкан. Мен профсоюз болуп өткөндөн кийин 5 жетекчи менен иштедим. Ушул 5-чи жетекчи кадам салды. Лагерди курбасак болбойт экен. Эскилиги жетип калыптыр деп, туурабы мына директорлор кеңеши менен биригип, силерге ушу жаңы лагерди арнап тартуулап отурат. Компоттор барбы? Ет жеп атасыңарбы? Арыз жокпу? Үйдөңүздөр жакшыбы, жаманбы? Жакшы деп алып